Акыйкатчы Екатеринбургда кыргыз мигранттарынын көйгөйлөрүн укту. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Орусиядагы иш сапарында Свердлов облусу жана Екатеринбург шаарында эмгектенип жүргөн кыргыз жарандарынын көйгөйлөрүн укту. Жолугушууга Свердлов облусунун адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Мержлякова да катышты. Анда эмгек мигранттарынын каттуу, кош жарандуулук, балдардын билим алуусу, Орусиянын аэропортундагы текшерүүлөр жана башка актуалдуу маселелер айтылды. Мигранттар Кыргызстанда окуп жаткан балдары бир катар кыйынчылыктарга туш болуп жатышканын айтышты. Балдарыбыз өз мекенибиз Кыргызстандын мектептеринде жана жогорку окуу жайларында окушат. Бирок алар Орусиянын жараны болгондуктан кыйынчылык туудуруп жатат. Ар 3 сайын өлкөдөн чыгып турууга мажбур болушууда деп даттанышты алар. Екатеринбургдагы Кыргызстандын башкы консулу Максат Тентимишев ата-энелерге балдарына кыргыз жарандыгын дагы алып, чек арадан өткөндө ошол паспортту колдонууга кеңеш берди. Кыргызстандыктар Екатеринбургдагы миграциялык борбордогу узун кезек көйгөйүн да көтөрүштү. Татьяна Мержлякова ал борбор жабылып, анын ордуна чоңураак жана ыңгайлуу имарат ачыларын билдирди. Диаспора лидерлери жаңы миграциялык борборго ээпке мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө зал ачууну өтүнүштү. Кыргыз жарандары Орусиянын мамлекеттик органдарынан аэропорттордо текшерүүлөрдү жөнөкөйлөтүүнү да суранышты. Мындан тышкары алар Екатеринбург шаарынын бийлигине да кайрылып, шаардын бир көчөсүнө Чыңгыз Айтматовдун ысымын ыйгарууну өтүнүштү деп билдирди Акыйкатчы институтунан. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Садыр Жапаров иш сапары менен Астанага барды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 30 майда Казакстандын Астана шаарына иш сапары менен барды. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Өлкө башчысы Нурсултан Назарбаев атындагы эл аралык аэропорттон Казакстандын премьер-министри Олжас Беккенов жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында Борбор Азия Италия биринчи саммитине катышат. Москвада араб улутундагы киши аялын колбаса үчүн сабап салган. Орусиянын Борбор калаасы Москвада араб улутундагы киши аялын колбаса үчүн сабап салган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Жубайлардын ортосундагы жаңжал үй бүлөлүк тамактануу учурунда келип чыккан. Ислам динин тутунган киши аялы даструханга койгон колбасадагы еврей деген жазууну көрүп калган. Мындан улам ал азыкта чочконун эти болушу мүмкүн деп шектенип нааразы болгон. Жубайлар көп жылдан бери Москвада жашап келишет. Аялы Орусиянын курамындагы Кабардин-Балкария республикасынын жараны болсо, күйөөсү Сауд Аравиянын жараны. Булак Суперкежи. Оштун мэри Токторбаев 20 жылдыкта каза тапкан аялдын жакындарына Куран окутуп барды. Өзгөн районунда 20 жылдык жолугушуудан кийин күйөөсүнүн колунан каза тапкан келинин туулуп өскөн жери Кызыл Октябрь айылына Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев барып ата-энесине жолукту. Кала башкармалыгы мэр Куран окуп, көңүл айтканын билдирди. Токторбаев бул карагашалуу окуя жалпы кыргызстандыктарды кайгыга салганын, эл аял затына болгон мындай мамилени айыптап жатканын белгиледи. Ошондой эле ал маркумдун артында калган балдарын Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернатына жайгаштырууга жардам берерин, ал жерде жатакана, тамак-аш, кийим-кече менен камсыздоону, көзөмөлүнү аларын убадалады. Эске салсак, Ош облусунун Каракулча районунда 38 жаштагы аялдын өлүмүнө шектелип күйөөсү кармалган. Аял мектептеги 20 жылдык салтанатка барып, классташтары менен сүрөткө түшкөн үчүн жолдошунун колунан ажал тапканы айтылууда.
Бишкек Москва каттамы белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Бүгүн 30 майда саат 6:05 белгиленген Аэрофлот авиакомпаниясынын Бишкектен Москвага учушу керек болгон каттамы белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору АКСтын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, каттам техникалык себептерден улам жылдырылган. Учуунун так убактысы азырынча белгисиз, оңдоо иштери бүтөр менен учакка отургузуу башталат. Аэрофлот авиакомпаниясы бүгүн оңдоо иштери бүтпөй, учуу эртеңкиге жылдырылышы мүмкүндүгүн билдирген. Каттамга катталган жүргүнчүлөрдү авиакомпания тамак аш жана мейманкана менен камсыздайт. Булак Суу Беркежи.